Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Rasulil Karim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı musulman büktüğanlar, bardığınızlarda şu tutkan 30 günlük 30 günge jakындap kaldı. Oşo tutkan orozalarınızdan bardınız. Allah Taala kabul kılsın. Kılgan ibadatlardı kabul kılsın. Bardığınızlarda buyursa ikisinde de üçünde gele жатқан oroza ayt bayramыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап кетебиz. Allah Taala ушул bayramды жакшылык менен, тынчтык менен, туугандар менен, ата-энелер менен, достор менен тосконго мүмкүнчүлүк берсин. Ошо ороза айт күнү кандай кылат? Ороза айтта бул майрамдаш керекпи же аларды ороза айттарда же курбан айттарда өлгөн маркумдарды, туугандарды эстеп, өкүрүп, бакырып ыйлаш керек. Негизги биринчи маселе айт деген сөз, бизде айт деген сөз арабчадан айт деген сөздөн алынган, же болсо арабтар бизден алганбы? Айтор айт бул майрам. Ошондуктан бул майрамды бардыгыбыз билебиз. Ошо тууган уруктар менен, үй бүлө менен, ата-энелер менен, ата-эне менен, достор менен, коңшулар менен дасторконду кенен жайып, бири-бирине мыйманга барып, күлүп жайнап отура турган ушундай күн. Айт намазда эркектер ошол майданга барып намаз окуп келип, намазда бири-бирин куттуктап, анан күн өткөрө турган ушул негизги майрам. Тилекке каршы мына ушул күнү биз качан чыкты билбейбиз. 30-20 мүмкүн 50 жылдын нарагы болуш керек. Андан нарагында тарыхта деле жок. Өзү негизи биздин атабыздын, чоң атабыздын, тайтабыздын же тайкелерибиздин өтүп кеткен ата бабаларыбыздын биринчи айты, экинчи айты, үчүнчү айты деп угуп келебиз, болуп келет эл арасында. Салт катары айланып калды же шариятта деп түшүнөт да. Шариятта дагы жок, шарт салтта дагы жок. 30 күн орозону айтайлы мисалы. 30 күн мен үчүн жебеди, мен үчүн ичпеди, мен үчүн өзүнүн нафсин тыйды. Мына 30-чу күнү майрамдагыла деп мындай жакшы күндү Алла Таала бизге жакшы күндү берип атат. Ошо тилекке каршы майрамдагыла деген ордуна биз өткөн бабаларыбызды, аталарыбызды эстеп, энелерибизди эстеп, өкүрүп, бакырып, атамо, энемо деп таң ата электен мурда кабырларга барып, бул салтта дагы жок. Мурда ар бир коомдун өзүнүн салты болгон, ошо салттын кээ биркилери шариятка дал келе турган болсо, аны ошол бойдон калтырган шарият, кээ бирки салттарды шариятка туура келбеген салттарды Алла Тааланын элчиси аны алып койгон. Акыл менен караганда дагы ошол күнү майрамдаш керек. Майрамда десе биз өкүрүп, бакырып, үй кайгы муу менен бир жылда бир жолу эстеп койгонубуз бул өзү негизи мындай туура келбей турган нерсе. Дуа мукул ибада деп коет. Дуа кылуу бул ибадаттын маңызы. Маселе бул жерде айтпай эле турат, бата кылса болбойт, бата такыр жакшы эмес. Бул башка сөз. Кайсы күнү бата кылып атасың, маселе ушул жерде да. Өзгөчө күнү белгилеп, өзгөчө адамдарды чакырып, өзгөчө бир дасторкон салып, ошол күнү арнап бата кылып кой деп. Айттарда фатага бардык, мен ошол батага кезеги менен фаланчанын үйүнө кирип чыгып бата кылып чыгайлы, фаланчанын үйүнө бата кылып чыгайлы. Мына ушул нерсе боюнча сөз кетип атат. Ал болбой турган нерсе. Ал батаны биз 24 саат боюнча кылышыбыз керек. 12 ай боюнча кылышыбыз керек. 12 ай боюнча дегенде каалаган учурда кылышыбыз була турган нерсе. Куран окуган башка нерсе, Куран окуткан күнү башка нерсе. Куран окуйбуз, биз 24 саат бою кайсыл учурда окуйбуз, боло берет. Өзгөчө күндү белгилеп алып Куран окуп калган болбой калат да. Мана ошондо эки айырмасы бар. Ошондуктан мусулмандар ушул нерседен биз сактанышыбыз керек. Өзү Арапа деген Арафа сөздөн чыккан. Курбан айттын мурда бир күн мурда Арафа, күн Арафа күн. Анан кийин курбан айт башталат. Ороза айтты өзү эмне кылабыз? Жана сөздүн башында айткандай, кубанчылык, жакшы кийим, таза кийим, мүмкүнчүлүк болсо жаңы кийим, эркектер майданга барат, намаз окуйт, аялдар үйдө тамак аш, дасторкон, замана балдарды ээрчитип, тоого чыгабыз, башка парктарга барып, ойноп, мына ушундай бир күлүп жайнаган күн да. Андан кийинки маселе орозо фитир маселеси. Орозо фитирде мына бардык эле мечиттерде айтылып эле келе жатат, муфтият дагы айтып атат.
Орозо айт күнү айт намазданга чейин бериш керек. Баамдат убагы киргенден баштап орозо айт намазга чейин берип коюш керек. Бул ошонун убактысы. Андан мурда берсе дагы болот. Бир тараптан караганда андан мурда бергени дагы жакшы. Анткени ошол күнү себеби орозо фитир кедей кембагалдарга, колу жокторго берилет. Алар дагы бир ошол орозо фитирдин акчасынан дасторконду кенен жайып, ошол жакшы кийимдерди алып, таза кийимдерди алып кийип, алар дагы майрамдагандарга мүмкүнчүлүк болот. Мына ошондуктан. Ошондой эле орозо фитирди негизи ошо кедей кембагал колунда жокторго берилет. Ошонун ичинен өзүңүн туугандарыңа берсең дагы жакшы болот. Эки эсе совап болот. Тууганчылыктын сообу, орозо фитирдин сообу. Андыктан кайсыл жерди карап, кайсыл тууганды карап берсе, бул эң жакшы амал. Андан кийин муфтияттын тарабынан мечиттерде садака фитир кутучалары коюлган. Бул дагы бир тараптан муфтияттын себеби Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы, чоң идара ошо изелтеден бир тартиптүү, бир текши, бир тегиз ошол кедей кембагалдар, инвалидтер, ар кандай жардамга муктаж адамдар шаарда көп болот, башка мечиттерге көп кайрылат. Ошондуктан ошолорго мындай бөлүп берүү максатында, тартиптүү бөлүп берүү максатында чогултат. Ошондо дагы ошо мечиттегилерди кутучаларга салса дагы болот. Бир гана маселе дагы ошол жерде мечитте садака кутучасы дагы бар, орозо садака фитир дегени бар. Жана мечитке жардам дегени бар. Дагы башка кутучалар бар. Ошону карап бериш керек орозо фитирде же өзгөчө орозо фитирде. Эгер орозо фитир садака орозо фитир деген кутучага бериле турган болсо, жакшы ошол баары берилет. Эгер садака деген жөн эле садака деген боло турган болсо, ага болбой калышы мүмкүн, сиздин садакаңыз алга жетпей калышы мүмкүн. Себеби ал жерде нафил садакалар мечиттин өзүнүн иштерине, светине, айлыгына төлөнүп калышы мүмкүн. Ал эми орозо фитир болобу, зекет болобу, орозо айлыкка мечиттин же медресенин кандайдыр бир жерлерине иштете албайт. Андыктан аны колмо-кол бериш керек. Же медреседе болсо, медреседеги балдарды өкүл кылып, ошолордун атынан уруксат алып, анан иштете турган маселеси ошондой. Ошого жанагы мечитке жардам дегенге орозо фитир сала турган болсо, анын орозо фитири өтпөй калат. Баардыгыбыз Алла Таала туура жол, туура амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Орозо бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айынан кийин Шаввал айы келет. Ислам айынын аталыштарынан бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, берекелүү ай, жана бул айдын ибадаты да аябай сооптуу деген. Ким Рамазан айында орозо кармап, андан кийин Шаввал айында 6 күн орозо кармаса, ал үчүн жыл бою орозо кармаганга барабар деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинин маанисинде ошондой келген. Алымдар ошол 6 күн орозодо катарма-катар тутса дагы жакшы тутса дагы болот. Үзүп, бир күн тутуп, 2 күн тутпай, да бир күн тутуп, да 2 күн тутпай мындай. Үзүп, Шаввал айы 29-30 күн да, 29-30 күнүн ичинде бир күндөн эсептеп тутса, үзүп тутканы мустахаб, жакшырагы ошондой. Үзгүлтүксүз 6 күн катар тутса дагы ошол боло берет, жакшы сообу. Бизде эми кээбирки жарандар, кээбирки мусулмандар, бир туугандарыбыздын каза орозолору бар. Каза орозонун ордуна Шаввал же болбосо Шаввал орозосунун ордуна казаны тутса болобу деген. Нафил орозо, бул Шаввал орозосу 6 күндүк нафил орозо. Нафил орозо менен фарыз орозонун казасына кошо ниет кыла албайт. Казага жекече ниет болот, аны аткарыш керек. Албетте эгер кимдин орозосу казасы көп болсо, каза туткан болсо Шаввалдын ордуна анда жакшы. Ал казасы гана ада болот. Бирок Алла Тааланын затынан үмүт кылып, Шаввалдын 6 күндүк орозосуна деле үмүт кылып, ошонун сообуна тилесе, ал дагы иншалла Алла Тааланын улук затынан үмүт ал дагы болот. Бирок ал намаз, нафил орозо башка, каза орозо башка.